Assalamu алейкум, урматтуу достор. Бүгүн 19 октябрда Кароолдоо айылында, Ысыкөл районунда Кароолдоо айылында ушундай өзгөчө иш кылган талант деген бир тууганыбызга келдик. Бул талантка мына ушул идиштерди ушул талант жасайт деп угуп алып, биз дагы ошол буйрук бердик эле, заказ бердик эле. Заказ берип, биздин заказдар даяр болуп, ошону алып кеткени келгенбиз. Ошо талант жөнүндө дагы бир аз менден дагы ошо Орехтен идиш жасап атам десем, көп суроо талаптар болуп атат. Ошого суроолоруна талант уста ушунун баарын жасап аткан. Талант ушул Алла разы болсун, ойдогудай жасап бердиң. Мен ыраазымын. Мына идиштери, тарелкасы, чынысы, мынакей сорпо куйган, кымыз куйган, мына эт салган табагы дагы. Кимдеги өзгөчө конокторду ыраазы кылгандай өзгөчө идиштерге тамак берем дегендер болсо, мынакей даяр. Ошо таке ушул ишти канчадан бери эмне болуп баштап калдың? Бул 10 жылдан аштым жасаганчы. Эми акырындык менен эң биринчи чөмүш жасагам. Эми аны мындай эмес сапатычы, эч кандай. Мындай ручкасы түптүз. Ошо акырындык менен башталды. Эң биринчи жасаган идиштеримди белек катары берип жүрдүм. Анан кийин суроо талаптар көбөйүп, уже сатыкка өттү. Анан постоянно отурган жыгач менен 10 жылдан ашты. 10 жылдан ашты. Азыр бул этно идиштерди бүгүн мода болуп атат, сен 10 жыл мурун баштап турсуң да? Азыр бүгүн этно идиштерде баягы элдер конокторго өзгөчөлүктү кандай кылып өзгөчө кылганды билбеш, жыгач идиштерге азыр өтүп атат да. 10 жыл мурун эле баштап турсуң. Азыр суроо талап көп эле болуп атат да. Ооба, суроо талап аябай көп. Өзүңөр эле 2 ай мурун заказ берип, эми очередь келди. Ошо дагы заказдарым бар. Баары эле ыраазы болуп атышат. Мен жаңгактан жасайм төлкөчү, анан жаманаттуу болуп арзан материал менен жасагым деле келбейт. Монун баары баягы чапталган эмес, туюк менен туюк жыгаштан баардыгы жыгаштын баардыгы туюк чапталган, эч нерсе жок. Бүт баардыгы кол өнөрчүлүктүн, оймо бүт баардыгы кол өнөрчүлүктүн. Анан мунун дагы бир жакшы жери мында эч кандай краска, мураска деген жок да. Бул деген айтып кетейин кандай кылып покрывать этилгени. Арунун босу бар го. Ошо менен суу май экөө аралаштырып, эритилип туруп сыйпалган булчу. Мындан уже суу өтпөйт, чирибейт. Даже бунун негизи эле бышыктыгы түшүп кетсе да сынбайт булар, чынларчы. Уже кылымга артат десем да болот. Алдерге аз кызык болот болуш керек, азыр сөзсүз түрдө азыр суроо берет да. Мунусу канча, тигинisi канча? Водоводколор, бул канча болот баасы? Ооба, көлдүктөр баягы жети окулаштан чалат да магачы. Анан башында түшүндүрүп водовод десе ал эмне дейт. Анан кесе деп чоң деп түшүндүрүп, 500 сом. Ушу. Бул 500 сом, бул тамак салган тарелкасы. Булар да 500 сомдон. Булар 500 сом, бул чыны да 500 сом. Жок, булар 350 сомдон. 350 сомдон. Ооба. Чөмүч 1,5 миң. Чөмүч 1,5 миң. Бул кымыз куйган эме? Ооба. Муну эми жасаган оорураак да, бул 10 миң. Бул 10 миң, Бул нан салгыч, Нан салгыч. Мунун диаметри 30 сантиметр, айта кетейин, эми көрүүчүлөргө да. Бул 1,5 миң, высота 5. Аны эт тартат, учада тартат, батат учадагычы. Кааласа 5 бармакта салып алып келип берет. Бул 3,5 миң. Мен эми немеси булга ысык муздак салынат да, ошондо эч кандай мындай деформация болуп эме болбойт, Эчтеке болбойт бул. Тескерисинче баягы наоборот, муну көп колдонуш керек да. Майлуу немеге көп колдонуш керек. Негизи чыны менен жаш балдарга, анан кийин баягы жашап калган апаларды чайга колдонуп атышат да, ысык өткөзбөйт да булчу. Апалардын колу неме жукарып калат да, ысык эле дей берет го. Чай ичип атышат апалар. Анан дагы бир суроо, мисалы үчүн бир комплектиде канча идиш болот? Мисалы үчүн бир нан салгыч, 12 чыны, 12 канча водовод, бир комплектте коелду. Ошону канча убакта, мисалы үчүн заказ беребиз деп калышы мүмкүн да, канча убакта? Эми комплекти ар ким ар кандай заказ беришет да. Мисалга 10дон кылалы дейли. Көбүнчө мына 7ден бери мисалы айтайын. Могу 7, анан подачага
оймолуу тарелка бар мындай эмес. Аслында көрсөтпөсөм болот. Ана 7 чынысы менен 11.000 болот. Бизде бул иштерди атайын ошо этно кызмат бизде өзгөчө боз үй жасап, өзгөчө ошо этно кызматын кылалы деп атайын талантка заказ бергенбиз. Бул идиштердин баарын ошо өзгөчө той берем дегендерге бардыгына ошол ижарага, арендага бериш максатында жасатып атабыз. Ошондуктан төмөндөгү номерге чаласыздар. Жасатам десеңиздер, таланттын, устанын номерин дагы жазып коебуз. Бүгүнкү ошол кызыктуу материал ушул болду. Oldu be.